Саламатсызбы балдар. Силер менен 5-класс математика курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги сабагымды баштайм. Анда эмесе алгач, силер бүгүнкү сабактын темасына көңүл бурула. Биздин бүгүнкү сабактын темасы геометриянын элементтери деген параграф. Андан башка пункты кайсы экен? Биригүү, кесилиш жана айырманын байланышы. Балдар, теманын аты айтып тургандай эле силер бурчтар жөнүндө сөз болот. Бурчтардын биригүүсүн, кесилишин жана айырмасын тапмакчыбыз. Анда эмесе мен силерге алгач бир нече бурчтарды көрсөтөйүн. Анда эмесе экранга көңүл буралы. Мынакей экранда альфа бурчунун чоңдугу 92 градуска барабар болсун. Силер аны экрандан көрүп турасыңар. Ошондой эле дагы бир бурчту көрсөтөйүн. Ал бурчтун чоңдугу 46 градус болсун. Ал бурчту мен бета бурчу деп белгиледим. Эми мен ушул эки бурчту жалпы чокууга алып келейин. Анда эмесе жакшылап баамдап тургула. Ушул эки бурчту жалпы чокууга алып келгенде мынакей силер көрүп тургандай түргө келет. Эми ушул бурчтардын эмнесин тапкан атам мен? Мынакей бир бурч, бул бурчту 92 градус болсун, экинчиси 46 градус болсун. Мен буларды азыр силер менен эсептөөгө ыңгайлуу болуш үчүн латындын баш тамгалары менен белгилеп коеюн. Мынакей силер көрүп турган бурчтардын эми мен биригүүсүн жана кесилишин табышым керек эле. Кесилиши 37 градус болсун деп берилди шартында. Демек кесилишин мына көрүп турасыңар 37 градус экен. Чиймеде көрүнүп турат, штрихтелип турат, Демек эми бул бурчтардын биригүүсүн кантип табам анда? Кесилиши берилди 37 градус деп. Биригүүсүн табыш үчүн анда мен силерге бир формула жазайын. Силер аны дептериңерге жазып алгыла. Мынакей эки бурчтун биригүүсүн жазыш үчүн төмөнкү формуланы пайдалансак болот. Эки бурчтун биригүүсүн табыш үчүн ал бурчтардын чоңдуктарын кошуп, ал бурчтардын кесилишинин чоңдугун кемитүү керек. Кайталайм. Эки бурчтун биригүүсүн табыш үчүн алардын чоңдуктарынын суммасынан ал бурчтардын кесилишинин чоңдугун кемитүү керек. Демек мынакей мен ошол формулага кое турган болсом, силер көрүп тургандай берилген биринчи СОК бурчунун чоңдугу 92 градус деп турат. Ал эми АОЭ бурчунун чоңдугу 46 градус деп турат. Анан экөөнүн кесилиши 37 градус деп турат. Ушуну эсептеп кое турган болсок, 101 градус чыкты. Демек силер көрүп тургандай, эки бурчтун биригүүсү 101 градус экен. Бизге демек көрдүңөрбү? Эки бурчтун өзүнүн чоңдуктары берилип, кесилишинин чоңдугу белгилүү болсо, биригүүсүн тапсак болот экен. Эми мен силерге айырмасын тапканды үйрөтөйүн. Мынакей СОК бурчунан АОЭ бурчун кемитейин деп турам, айырмасын табайын деп. Айырмасын табыш үчүн анда бул бурчтун өзүнөн СОК бурчунан алардын кесилишин кемитип койсоңор болот. Демек 92ден, мына силер көрүп тургандай, 37-ни эле кемитип койсоңор болот. Мына силер чиймеде көрүнүп туруп атат. Демек анда айырмасын табайын. 92ден 37-ни кемитсек, силер көрүп тургандай 55 градус чыкты. Ошондой эле АОЭ бурчунан дагы СОК бурчун кемитсек болот. Аны кантип кемитсек болот? Демек бул жерден экөөнүн айырмасын таба турган болсок, анда силер көрүп тургандай 46дан 37-ни кемитпекпиз. Демек 9 градус чыгат. Көрдүңөрбү? Мен силерге эки бурчтун биригүүсүн, кесилишин жана айырмаларын көрсөттүм. Эми балдар, кийинки бир мисалды көрсөтөйүн деп турамын. Кийинки мисалда альфа бурчу 112 градус болуп берилсин. Ал эми бета бурчун көрүп турасыңар, бул 51 градус болуп берилсин. Эми ушул эки бурчту мынакей жалпы чокулуу кылайын, бирок жайланышын байкадыңар, Бул экөөнү демек 112 жана 51 градус болуп берилген эки бурчтун биригүүсү белгилүү 123 градуска барабар. А мен табышым керек алардын кесилишин. Демек аны табыш үчүн мен жогоруда формуланы бербедимби? Эки бурчтун биригүүсүн табыш үчүн алардын чоңдуктарынан кесилишин кемитиш керек деп. А кесилишин табыш үчүн алардын суммасынан биригүүсүн кемитсеңер болот. Демек ордуна коюп эсептейли. 123 градус барабар. Демек альфанын ордуна 112-ни коеюн, бетанын ордуна 51 градусту коеюн. Көрүп жатасыңарбы мынакей? Демек экөөнү кошуп туруп кемите турган болсок, кесилиши чыкмак эле.
Anda demek kesilişini taps üçün 123'tön 112 menen 51'de koşup summany kemitip koyoyun. Anda bizde 40 gradus çıktı. Mınakey balдар, egerde eki burçtun çoğunluğu verilse, jana alardın birigүүsü verilse, kesilişin tapsa bolot. Je eki burçtun çoğunluktары verilip jana alardın kesilişi verilse, birigүүsün tap, birigүүsü verilse, kesilişin tapkanга bolotken. Anda emесе sizler okuu kitebindeki kalgan tapşırmalarda öz aldıňarça atkarıp çıkargan hareket kılıla. Men sizler menen kayradan joluguşkança koştoşoyun. Salamatda kalgıla.